Баткен району шаар окуучулары жана студенттери үчүн Айгүл гүлүн келечек буунга сактап калалы аталышындагы сүрөт жана видео тасмасына коюштурулду. Бул долбоор Германия Федеративдик Республикасынын Бишкектеги элчилиги тарабынан каржыланган. Жаштардын айлана чөйрөгө болгон сүйүүсүн арттыруу, Айгүл таш тоосунун экосистемасын коргоо, эндемикалык айгүл өсүмдүгүн аярылуу сактоо долбоорунун негизинде өтүп жатат. Азыркы учурда ошол жыйынтыктардын чыгаруу менен жана биздин ошол окуучулардын сүрөттөрүн тандоо турумдабыз. Бул кайсыл долбоор жана ошондой эле кандай максатта? Бул Айгүл гүлүн сактап калуу жана жаштардын ошол жаратылышка болгон аяр мамилесин сактоо боюнча уюштурулган сүрөт көргөзмөсү. Сынакка катышуу үчүн ар бир мектеп, жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардан тандалып алынган эң мыкты 3 сүрөт чыгарма жана 2 видео тасмалар кабыл алынган. Окуучулар менен биргеликте 3 сүрөт жана 2 видео, бир макетти жасап келгенге аракет кылдык. Биз мында атайын Айгүл гүлүн сактап калуу жана коргоого басымды көбүрөөк жасаганга аракет кылдык. Айгүл гүлү бүгүнкү күндө өтө коргоого муктаж. Биз бул гүлдү сактап, коргоп, кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Жалпысынан 30 жеңүүчү аныкталат. Жеңүүчүлөргө жана орунга ээ болгондор дипломдор менен сыйланышат жана ата-энелер менен мектеп администрациясынын жазуу жүзүндөгү макулдугу аркылуу уруксааты менен Айгүл гүлүн келечек муунга сактап калалы аталышындагы бир күндүк туристтик жөө жүрүшкө катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мыкты сүрөттөр ошол мектеп окуучулары жана атайын орто окуу жайынын студенттеринин сүрөттөрү келген. Сүрөт мектебинин дагы окуучулары катышкан. Ушулардын сүрөттөрү тандалды. Ошол кимде эң мыкты идеяга чагылдыра алган жана кандайча техникада берген, ошол боёктун техникасын, иштөө техникасын туура берген, ошого карап туруп калыстар жыйынтык чыгардык. Фарида Убайдуллаева, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.